деп отырам. 6-iyuldan 21-avgustga чейин 46 күн болуптур. Менин ички кайрыктарымды сөз менен жеткире албасам, балким сүрөттөр, комуз толгоосу жеткирер. Мыктыбек уулум 11-апрель 1991-жылы Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Аларык айылында туулган. Чапкылдык уруусу Жапар тобу, чоң атасы Жапар, Патта, чоң абасы Каныбек, чоң энеси Дархан, Токтокан, эжеси Саадат. Атасы да мугалим. 1-ci классты Белалма орто мектебинде Тажибаева Катыча эжеке окуткан. Мыктыбектин балалык күндөрү айтып бүткүс дастан. 5-6 жашында эле малга тың болчу. Санак деген абасы менен кээде айылдын уюн кайтарчу. Эшектердин эң күчтүүсүн тандап мүнчү. Эшек арабасы менен Бишкек Чүй проспектисинде жүргөн окуясы Ахматали өлөсү экөөбүздүн боорубузду эзет. Эч нерседен тайбас, кежир мүнөзү жаштайынан бар болчу. 1999-жылы Беловодскиге Аксуу айылына чүйгө көчүп келдик. Аксуу номер 1 мектебинде окуган. Асан Үсөн деген достору болчу. Чыныгы боор эзген мушкетерлер болчу. Ошентип 9-классты бүтүргөндө мезгилдин талабына жараша кесип ал деп атайын Бишкектеги телемастерлик кесиптик окуу жайына тапшырткан. Жашоонун агымы менен 17 жылдык мугалимдик
кесибимди таштап Россияга энеси Чолпон экөөбүз кеткенбиз. Анан бир күн кызым Курбангүлдөн Мыктыбек телемастерликте окуп жүрөбү деп сурасам, аныңыз телемастерликте эмес, ырчылыкта окуп жүрөт деп калды. Россиядан келип апасы экөөбүз Абдулас Малдыбаев атындагы опера балет театрына издеп барып, мугалимдери менен сүйлөшкөнбүз. Жаштайынан инеси Улукбек Манас айтчу республиканы Чыңгыз Айтматовду таң калтырган инесин ээрчитип жүрчү. Ошондон Мыктыбекте өзгөчө сезимдер пайда болду окшойт. Эшек үстүндө ырдаган ыр саптар. Дептерге ар кайсыл барактарга жазган ырларды окудум. Бул ырларды бирөөлөрдөн көчүрүп алган деген ой менен текшерип да көрдүм. Жекече өзгөчөлүктөрдү байкадым. Тагдырым Россияга байланып, 8 баланы бутка тургузуу үчүн үйдөн алыс болдум. Бүгүнкү тапканым эртеңкиге жетпей баратты. Кыргызстандагы катаал шарттарга туруштук бере албай, үй бүлөмдү чакырып көчүрүп алууга туура келди. Мыктыбек, Улукбек уулдарында өздөрүн Москвада сынап көрүштү. Кыргызстандагы соңку окуялардан кийин уулум Мыктыбек менен Улукбектин окуяларга аралашып жүргөнүн байкадым. Кооптуу ишке аралашпагыла деп акыл айттым. Улукбек уулум менин жаныма Москвага кайтып келди. Бирок Мыктыбек баш оту менен окуяга аралашып кетти. Азыр турмуш көрсөткөндөй туура жолду тандаган мекенчилдер менен Садыр Нуркожоевич Жапаровдун көзгө көрүнбөгөн баатырларынын катарында күжүрмөн тапшырыктарды, милдеттерди аткарып жүрүшүптүр. Энеси, чоң энеси, тууган уруктар менен үйлөн деп кыздан кыз көрсөтүп түрттүк. Мыктыбек дагы эле өзүнүн асел кыз, сулуу кыз деген табышмактуу ырлары менен жашачу. Кыргызстандагы саясаттын түп тамырынан бери өзгөрүшүнө байланыштуу менин уулум Мыктыбекке болгон жан дүйнөм өзгөрө баштады. Кыргыз эл алга деген ырын көрүп угуп, жан дүйнөм аңтарылып кетти. Мыктыбек уулум мактанганды, текеберликти жактырчу эмес. Ата мекенге болгон сүйүүм уулум аркылуу тереңдей баштады. Анын баскан кадамында ата энесинин да үлүшү бар го деп ойлойм. Аз сүйлөп, чыгармачылык, чечкиндүүлүк, тайманбастык мүнөзү менен жогорку
коркуу жана карапайым эл менен тил табышып иштеп жүргөнүн байкадым. Уулумдун эл үчүн аракет кылган долбоорлору кызыктыра баштады. Адаттан тыш чыгармачыл мамилелер, инновациялык чечимдер бул мен чет жерде жашап жүргөндө байкаганым. Мен билбеген кандай сыр сандыгы бар, аны дос жарлары, кесиптештери, устаз агайлары, эжекелери айтар. Мыктыбек, Улукбек уулдарын Кыргызстан жарандыгын сактап, мага Кыргызстан ата журтум үчүн көпүрө болушту. Эми мен уулум Мыктыбектин ырлары, максаттары менен калган уул кыздарымдын келечеги деп жашап калдым. Уулум жөнүндө эскерип жатып, мончок жаштамат. Мыктыбектин жүрөгүмө эритип, белек кылып калтырган каухар таштары деп сезем. Бетеге кетет, бел калат, бектер кетет, эл калат. Инна лиллахи ва инна иляхи раджиун. Чындыгында биз Аллахка таандыкпыз жана ага кайтуучубуз. Алла разы болсун сенден, уулум Мыктыбек. Сага Куран окуп, күндө намаз окуп, дуа кылабыз. Атаң Ашырбай, энең Чолпон, эжең Курбангүл, иниң Улукбек, Бакай, Сагынбай, Эрлан, карындашың Раяна, иниң Жапар, жээниң Ибрахим. 2023 жыл. Алхамдулиллахи Rabbil аламин. Ар-Рахманир Рахим. Малики йомиддин. Ияка набуду ва ияка настаин. Ихдина сиротал мустақим. Сиротал лазина ан'амта алейхим. Гайрил мағдуби алейхим валаддаллин. Кул Аллаху ахад. Аллаху самад. Лам ялид ва лам юлад. ولم يكن له كفوا أحد